Мына урматтуу мекендештер, биз бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда мына өзүңүздөр көрүп тургандай кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонд негизделип, мына бул жерде биз азыр биздин кайрымдуу бол коомдук фондунун дүкөнүндө турабыз. Бул дүкөн башка дүкөндөрдөн өзгөчөлүгү бекер. Баарысы бекер. Бул жерде биз ушул жардамга муктаж болуп турган ушундай бир аянычтуу тагдырда жашап аткан бир туугандарыбызга баасын бекер деп ачып койгонбуз. Бирок ушул бизден ушул көрүнүп аткан, ушу видеону чагылдырып атканыбыздын себебинин жыйынтыктары мына караңыздарчы. Бул жерде вареньялар келип баштады. Бул жерде вареньяны бул кушун Кудай буйруса өздөрү үйүнөн жаап, анан бизге байланышка чыгып, азамат деп жакшы жылуу пикирин билдирип, бата тилегин айтып, мына минтип варенья жаап, ошо жапкан вареньялардан алып келип берип аткан биздин апаларыбыз бар. Пенсиядагы энелерибиз бар. Пенсиядагы энелер ушундай келип апаларыбызга жөн эле коюңуздар. Сиздер муну сиздерге биз алып барып берели. Сиздер бизди кичекейибизден багып чоңойткуңар десек, жок айланайын деп бата тилегин айтып келип, ушул муктаж болуп турган үй бүлөлөр ушул таттуудан татып, жашоосу таттуулукка айлансын. Жакшы бир жашоодо жашашсын. Кыргыз кыйналбасын. Өз мекенибизде туруп, көзүнөн жашы тамган кыргыз болбосун деген сөзүңөрдү биз колдойбуз деп келген энелердин бата тилеги менен мунун ичинде турган кийим кечелер, бут кийимдер, мына ушундай продуктулар улам келип эттерди алып келип беришип атат. Ошол этте иштеген мекендештерибизге ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай урматтуу мекендештер, биз бул жасап аткан кадамдар бул өтө чоң, сооптуу кадамдар. Келиңиздер, бул сооптуу сапарда бирге сапарлаш болууга гана чакырык кылабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мына сиздер көрүп аткандай, бизде вареньелерне пенсиядагы апаларыбыз колу жөн отурбайын жок дегенде бир кичине дагы болсо салым кошоюн деп ушундай салым кошуп аткан жери. Анан биз мына коляскалар келиптир жакында. Бул кайсы шаардан экенин эметпейбиз. Мына урматтуу мекендештер, кимиңиздер колясканы берип жиберген болсоңуздар, бул коляскага да муктаж бир туугандарыбыз жок эмес. Бар. Бул дагы жете албай жүргөн бир туугандарыбыз бар да ушу коляскага. Анан кийин мына Сургуттан туугандарыбыз бул кийимдерди берип жиберди. Сургуттагы мекендештерге бардыңыздардан Аллах разы болсун. Бирок ушул кийимдердин көбүнчөсү дайыма эле айтып келебиз бир жарымынан көбүнү Сургут тараптан келет бизге. Анан калганы Москва, башка шаарлардан, мына Кыргызстан өзүнөн да келген кийимдер бар. Көбүнчөсү бизде ушу Сургут калып да. Иншалла ошо бардык базарда отурган мекендештер кез-кезде ушундай ашыкта кийимиңиздер болуп калса сала бериңиздер. Биздин эшик дайыма кабыл ала турганда ачык, келип кийимди алып кете турган адамдарга дагы ачык. Мынакей, мына бул курткалар, мынакей этикеткасы менен. Бул жерде мына караңыздарчы. Муну бир мекендешибиз келип баласына кийгизип кетип атканда кандай сүйүнүч менен алып кетет. Мына мындай шымдар экен, мына шым. Мына эркектерди түгөн. Мынакей. Мындай шымга жетпей жүргөн мекендештерибиз канча? Мына. Абдан жакшы. Бул нерселер. Мына үшүсө колуна перчаткасы бар экен. Мынакей. Ушул жактагы бир туугандар ушул нерселердин баарын суукта зырылдашып, ошол жерде коюп сатып, ошол бирок соода сатыгынан ушу баталайын деген кыргызда жакшы сөз бар. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт деген. Ошон үчүн бата менен көгөрүп агарып келгенбиз. Келиңиздер, караңыздарчы, кандай бул бирөөнү кубантып сүйүнтүш кандай сонун мына спортивка экен, асты үстүнө. Асты үстүнө. Муну бир атабызга алып барып кийгизип койсок кандай сүйүнөт? Мисалы бир үйдө отурган атабыз мына кыргыздын ушул мына айкөлдүгү, берешендиги менен мынакей. Муну жемпирлерди караңызчы, эмне деген мисалы мына сонун жемпирлер мынакей. Атайын көйнөктөр экен, мына калың көйнөктөр. Аталарыбызга атайын буйрса. Ушуну Сургуттан жөнөткөн бир туугандар, мына силердин жөнөткөн аманат өзүнүн дарегине келип аткандыгынан биз маалымат берип, мына бул көйнөктөр базарда кымбат өзү. Булар жаңы алып келесиздерби? Ооба. Мына жаңы көйнөктөр мына кече.
Мына жемпір. Кайсы тараптан келет да? Россиядан келіп. Россиядан келеби? Ошо базарда отурган базарда отурган адамдар атайын жөнөтүшөт да. Ошо биздин салымыбыз болуп калсын деп. Шымдары да жакшы экен сонун, а? Жаңы бүт жаңы мына. Буларды эмне колунда жокторго бересиңер деме? Биз колунда жок. Мындай жанантип эми мындай дечи. Биз бир келген дүйнөдө конокпуз. Бирок Аллах Таала кудурети менен бирөөлөрдү алдуу кылып, бирөөнү алсыз кылып, бирөөнү күчтүү кылып. 5 кол барабыр эмес. 5 кол деген эмес экен. Бирок алдуулар алсыздарга жардам берген. Телевизордон көрүп алкыш айтып атабыз айланайын сага. Алкыш айтып атабыз айланайын. Мынакей. Ошо Жакшы берген экен. батат Эми ошентип неме кылып койсо жакшы дей. ошо берген энелердин берген бата тилеги баарыбызга бирдей кабыл болсун деп атабыз. Кара сен могуну кийген бир тууган кантип сүйүнбөйт. Мынакей. Мына сен жаштынакай сонун жапжаңы курткаларына эме Сонун экен. Кыздардыкы, Жок, балдардыкы? балдардыкы. Мунун мына Бар экен. муну куртканы кийген бир тууганыбыз сүйүнүп, Канчалык сүйүнөт, бир адамды бир жолу жылмайдырып коюу бул бир садака деген. Эгерде бир адамдын көңүлүн, бул дүйнөдө өзү көңүл деп жашайбыз. Адамдар көңүлү кымбат. Бирок бир адамдын көңүлүн оорутуп коюшлук. Оорутуп койгуча Меккени Кабатулланы 7 жолу талкалаганла деген, 70 жолу Пайгамбарыбыз хадисте бир риwayat айтат. Бир адамдын көңүлүн ооруткандан көрө 70 жолу Меккени талкалаганы жакшыраак дейт да. Пайгамбар Расул саллаллаху алейхи вассалам айтат, "Афдалул амал, амалдардын эң бир жакшы кайсыл десе, Алла Таалага идхалу сурури ала калбил му'мин, бир момун адамдын бир жүрөгүнө, көңүлүнө бир курсанчылык тартуулоо." Бул айтканыбыздан максат бул нерселерди кийинсе сүйүнбөй кое албайт да. Сөзсүз сүйүнөт. Кайсы бир инсан сүйүнбөйт, эгерде ошол кийимдин кандай экени акылы жетпесе, ошол сүйүнбөшү мүмкүн. Бирок ага деле Алла Таалам соопту жазат иншалла. Ар бир сооп ниетке жараша. Кудай разы болсун. Биздин ар бир кылган жакшылыктарыбызды жараткан Аллах Таала кабыл кылсын. Мынакей мондай сонун курткалар экен. Караңызчы, муну Урматтуу куртканы. мекендештер, Мынакей. өтө жакшы. Бул нерсени азыр мына бир сумканын эле эсебине алганда бир топ акчаны түзөт да. Мына бир сумканын ичиндеги эсебине алганда. Мындай сургутта өткөндө бизге берген маалымат боюнча 8 сумка даярдап койдук дейт. Ушундай кийимдерден. Аллах разы болсун. Бирок буга чейинки келип аткан сумкалар дагы өтө чоң сумкалар. Киргизгенде да биз эки адам сорго, эки кишилеп сорго көтөрүп киргизип жүргөнбүз ал сумкаларды. Бунун көбү сургуттан келип аткан сумкалар болчу. Анын бардыгы ушундай жаңы кийимдер болчу да. Мына мондай баш кийимдер. Мунун баары мынакей кышкы экен, зимний. Анан ошо сургуттагы диаспора башчысы, жетекчиси Кубаныч байкеге биз аябай ыраазычылык билдиребиз. Ошол жактагы иштеген биздин базарда отурган мекендештерибиз жана Авазбек, ошол жактагы Калызбек, Актилек, атын атабаган мекендештерибизден биз кечирим сурайбыз. Бирок жалпыңарга Аллах разы болсун. Мына Носкиден баштап мына баардык шапкасына чейин баарын камтып берип коюштар. Мына перчаткасына дагы. Алла разы болсун. Ойлоңуздарчы, эми келгенде кандай сүйүнүч келсе кийимин кийип, мына ушул жерден канчалаган бир туугандар эт тамак ашын алып атат. Мына азыр вареньялар келе баштады. Келип бир банка вареньясын алып, кийимисин алып, үйүндө барып бала чакасы менен сүйүнүп отургандыгы бул Ибрахим Адхам деген өтө чоң ойлоп өткөн да. Ошол өзүнүн шакирттерине жеткире албагандыктан бир өгүзү бар экен. Ал кезде ошо өгүз багып, өгүздү куржунда асып туруп шакирттерин жөнөткөн. Бар базарды бир кыдырып келгилечи деп. Базарда ким колунан келген салымы болсо кошсун, мында окуучулар ачка калбасын деп. Ошентип базарды кыдырып жүрүп, кийин эл ушундай нерсеге көнгөн экен. Ал Ибрахим Адхам көзөтүп кеткенден кийин өгүзү тирүү калат, бирок өгүзү да ошого көнгөн экен. Шакирттери бир куржунда асып туруп эртең менен айдап чыгарып койсо, ал ошол мурунку жол менен жүрүп базарда аралап келишкен да. Адамдар бул Ибрахим Адхамдын жана уйу келатат. Ошого берели деп, элдер дагы көнүп салып, ошо салымды кошуп жүргөн экен. Бүгүнкү күнү биз дагы ушул нерсени адетке айландырып, бир ай сайынбы ушу өзүбүздүн салымыбызды кошуп турсак, ар бир инсанга бир жакшылык кылууну максат кылсак, өтө жакшы болот да. Николай.
Geç Azamat. Bunu o bizim demege jarabay mı jilet? Ben şunu ayıp жүргөм da. Şimdi. Урматтуу бир туугандар, мына бул жерде биздин бүттүк эмелер тиркелген. Бул жерде кийимдер кандай адамдарга берилет, кимдерге берилет десеңиздер, мына бул жерде биринчи топтогу майыптыгы боюнча, экинчи топтогу майыптыгы боюнча мындай справкалар алып келинет. Ошол справкалардын негизинде бул кийимдер берилет. Биз акча албайбыз. Мындай гана ошол биринчи, экинчи топтогу майыптыгын тастыктаган документтер гана керектелет. Бирок бул документти дагы биз копиясын эле алып келиңиздер деп койсок, бул жерде дагы ар кандай адамдар бар экен, жагдайлар биздин кичине кыска ойлонгон мекендештер да болуп калат экен. Мисалы, башка эле бирөөнүн документтин копиясын өткүзүп алып туруп эле улам алып келип бизге берген учурлары дагы болуп атты. Ошол себептен биз бүгүнкү күндө мындай документтерди тиркегенде келип алып атканда оригиналын кошо көтөрө келиңиздер. Сиздер алып кеткенде оригиналын кошо көтөрүп келесиздер. Ошол оригиналдын кошо көтөрүп келип, анан мына минтип берилгенде копиясын чыштап кетесиздер. Анан мына бул жерде караңыздарчы, канчалаган кишилер келип саатына чейин. Качан келип, мына канчанчы жылы, мына 2016-жылы мында мисалы алынган эмелер саатына чейин 2018-жылкы бүт басуучунун ичинде тиркелген мынаки. Мына канчаларда келип алып кеткенге чейин бар. Мына ушундай негизде берилет. Мына бул жерде телефондордо жазылат, оор муктаждыкта үй бүлөлөрдүн телефону кошо жазылат. Эгерде бизге жанагындай бир кийим кечелер жанагындай эмелер келгенде биз атайын чакыртканда ушу телефондор аркылуу кайра чакыртабыз. Мына эми бул жерде болсо, мына караңыздарчы, бул жерде канча бир 5000, 6000га ашты буяктагы документтер, бүт ошол муктажда турган. Ошондуктан Кудай сүйгөн инсандар, 12 мүчөсү түгөл эмес, ооруп, кыйналып аткан, жан дүйнөсү жабырып аткан бир туугандардын берилген бата тилеги баарыбызга кабыл болсун. Ушул жөнөткөн мекендештер, үй бүлөңүздөргө амандык, бекем ден соолук. Аллах Таала бергенибизге береке берген болсун. Ошол садака бул оорудан, дарттан, баладан, кырсыктан коруп турчу коргонуңар деген коргонуңуз бекем болсун. Ушул кылган иштерибиздин урматына жараткан зат бизге ушундай оору кырсык балдарыбызга ушундай бир дарттардан алыс кылып ыйман берсин. Ушул кылып аткан иштерибиздин урматына жараткан зат акыл эс берсин. Ушундай бир жакшылыктар насип кылсын Кудайым буйруса. Ошондуктан буйруса ушул каякта болсок да аман болуп, ушул сыртта жүргөн, мигрант болуп жүргөн мекендештер өзүңүздөрдүн өлкөңүздөргө, мекениңиздерге аман эсен келип, эки дүйнө бактылуулугун таап, жашашлыкты жараткан баарыбызга насип кылган болсун. Өзім жеті бала болмын, бірінші курста үйде кыз бойынша мен арашылық білдіремін. Сондықтан кіші алыстағы жүрген Мен Кайрымдуулук фонддун атагын алыстан угуп келдим эле. Кыздарга рахмат. Балдарыма аста болсо кийим кечек алдым. Ушундай мээримдүү кыздар көбөйсө деп ойлойм. Рахмат. Инжа кызым бал балама mo кайрымдуу ошон нааразычылык билдирем. Балдарыма биз кийим кечесин алып атабыз, документтерин чыктап берет. Чоң рахмат, мындай мендерге жардам бергендердин баарына ыраазычылык билдиребиз. Рахмат баарыңарга. Мындай элге кайрымдуу болгонуңарга ыраазыбыз. Кайрымдуулук фондуна өтө ыраазычылыгымды билдирем. 4 баламыз бар, 3 балам инвалидтер жаңы кийимдерди алды. Фондторго аябай ыраазычылык билдирем. Ушул жаман убакытта аябай жардам берип атышат. İstеген кыздарга да ыраазычылык билдирем. Ушундай жакшы эле кабыл алып кийимдерден тандашып берип атышат.
барлығына ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Жөнөтүп аткан спонсорлорго да ыраазычылыктарды билдирем. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, Азамат байке, Умар байке, Раджаб байке, сиздерге Аллах разы болсун. Мен бул Кансиндин баласы, мондай жаңы курткалар келиптир, алдык жаңы куртка. Балама да алдым жаңы куртка. Сиздерге чоң рахмат. Чет жактагы иштеп жүргөн мигранттарга дагы Аллах разы болсун. Биз алдык. Чоң рахмат.